Амансыздар мекендештер, тынсыздарбы? Москвадан амандашып турабыз. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Жалын агабыз Москвада 10 жылдан бери эмгектенип келишеткен. Менин бир күндүк жумушум аттуу ушундай роликтерди тартып баштадык. Кимдир бирөөлөрү кызыгып чыгып, элге көйгөйүмдү, же бир күндүк жашоомду айтып берейин дегендер болсо, ар дайым номерларыбыз онлайн WhatsApp'тан чалып байланышсаңыздар болот. Анда эмесе жагымдуу көрүү каалайбыз барыңыздарга. Мен Касым Жалынбек, Ош обласы Каракулжа районунан болом. Ошо Москвага келип эмгектенип жүрөбүз эл катары. Жумушубуз ушул сууда иштейбиз, доставкада. Доставкада да бир 10 жылдан ашып калды иштеп атабыз. Азыр эми өзүбүз ушундай бир фирма ачып аттык элек чакан. Элдерге алып барып берип атабыз заказ кылгандарга. Ошо Москва жергесинде жердештерибиз ишканаларды ачат, офис кандай ишканалар болбосун ошолорго доставка кылып жеткирип беребиз. Квартираларга алып барып беребиз. Дагы кандай эми заказ кылган жерлерге алып барып беребиз. Өзүм ушул сферада 10 жылдан бери иштейм. 10 жылдан бери иштеп, азыр эми өзүбүз бир маркировка сатып алдык элек. Ошону алдыга карай иштетип кетейин деп баштап атабыз ошол жумушту. Эми Москвага келгенден бери ар кандай жумуштарда иштедик. Ошол эми бул жумушка келип иштеп калгандан бери эми азыркы учурда ушул жумуш менен алектенип атабыз. Москвада бир күндүк жумушумду сиздерге көрсөтө кетейин. Маркаларыбыздын ишканасына суу алып келдик, сервиске, автосервиске. Ушундай ишканаларга суу доставка кылабыз. Заказ кылсаңыздар болот сиздер дагы. Жеткирип берүү акысыз. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар устакалар, жакшысыздарбы? Жакшы деп атасыздарбы, чарчабай? Суу алып келдим. Пустойлор барбы, жок бака? Жакшы боласың өзү. Пустойлор болсо, пустойлорду алып кетейин. Анан мындай кулерлер дагы бар бизде. Помпо, электрический, механический. Кулердин түрү бар, арендага, продажага бар баары. Заказ берсеңиздер болот кулер дагы. Кулерди доставка кылып беребиз. Пустойлор ушулар бар экен. Бул жер биздин экинчи заказыбыз. 12 бутылка заказ кылган экен. Бул жерге азыр 12 бутылка түшүрөбүз. Мына кийинки заказыбызга дагы келип 12 бутылка таштадык бул жерге. Азыр эми бул жерден пустойлорду алып кетип атабыз. Азыр бул жерден пустойлорду алгандан кийин кийинки заказыбыз өзүбүздүн жердештердин швейный цехи бар. Ал жерге дагы бир 6 бутылка таштайбыз. Мына 3-чү адресибизге дагы келдик. Бул жерде биздин жердештерибиз швейный цехке суу заказ кылган экен, 8 бутылка. Бул жерге да алып келдик. Бул жумуштун эми ушундай лестницаларда кээде көтөрмөй болуп калат, 2-3 этажда. Ошо көтөрмөй эле болсо так акчалары жакшы. Жакшы табабыз. Бул жерге 8 бутылка таштадык. Алып келгенден кийин пустойлорун бошогон бутылкаларды алганча кетебиз.
Биздин Москвадагы жумуш күнүбүз ушундай болуп уланат. Азыр жумуш учуруна жүрөбүз. Үчүнчү заказыбызды алып келип таштадык мына жерге. Өзүбүздүн мекендештер заказ кылган экен, ушул жерге алып келип таштадык. Сиздер да заказ берсеңиздер алып барып беребиз. Кулерди дагы заказ берсе сиздерде бар экен анда. Кулерлер бар, кулерлердин жаңысы, эскиси, анан мындай механический помполор бар, электрический дагы бар. Канча турат эми ошонун? Электрический 700 рубль, механический 600 рубль турат. Анан мен азыр мына айда ошой акция кылып атам. Если кимде ким заказ кыла турган болсо 3 бутылка ушул помпо подарок. Ороз айы ичи болуп калат экен да ошо. Ороз айы ичи Кудай кааласа Рамазан айында ошо ким заказ кыла турган болсо 3 бутылка. Канча штук алса жеткирип бересиз Жалын ака ошондо сиздер? Бизде эң аз алгандар ошо 2-3 бутылкадан алышат. Канча көп алса, онун немеси жок. Алып барып беребиз, канча көп алса деле алып барып бере беребиз. Расстоянда кандай болуш керек? Эң плат ишиби же Москванын ичин баарына доставка кылабыз. Ближайший подмосковьяларга да доставка кылып беребиз. Доставка бекер. Жакшы экен. Жана видеодон сырттагы айтып калдыңыз, бул тармакта иштеп жакшы акча иштесе болот депчи. Мисалы портер менен деле кирип иштесе канча тапса болот? Негизи жумуш барбы? Эми мен жумуш рекламаны кылганыма келген жокмун го, эми бир издегендер болуп калса бир багыт болобу дегеним го. Кыргыз бир туугандар көп эле иштешет бул сферада. Баары эле билсе керек. Фирмаларда ошо 9-10, 11 миңге чейин төлөшөт ошо мен иштеген жерде. Мен өзүм билген, көзүм менен көргөн жерлер ошо 9-10 миңден алышат күнүмдүк выходы. Ал күнүмдүк расчет болобу ошондо? Ол күнүмдүк расчет болот. Күнүмкүсүн күндө алышат. Күнүнө эми кандай машина болгон жакшы эми ушул сууга? Эми күнүнө машина ушуна центрге кире турган машиналар болсо жакшы болот. Портер, Спринтер, Газель, Соболь, ошо машиналар болсо жакшы болот. Центрге көбүнчө ошо центр жака кире турган машиналарды алышат фирмалар. Жылы маанилүүбү же кандай? Жок, жылы маанилүү эмес. Иштейм дегендерге жумуш бар экен да. Иштейм дегендерге жумуш бар. Жумушта эч кандай баягындай штраф болбойт. Жумушка чыкпай турган болсо, бир күн алдын айтып койсо, жумушка койбойт. Смен менен иштейт экен да, значит. Смен менен иштейт. Анан кечигип калды, наркы берки деп баягындай штрафтары жок андай. Айлык эместиги жакты да, анан трудовой договор берилетпи бул жумушта, кандай ошол жакта? Трудовой договор мен билген 2 фирмада берилбейт, анан башка фирмаларда берилет экен. Өзүбүздүн бир туугандар иштеген, ошо бир экөөнөн уккам, бирок ал жакта кандай билбейм, бирок биз иштеген жерде берилбейт трудовой договор. Анан мына 10 жылдан бери биякта жүрөт экенсиз. Жаңы келген жаштарга кандай бир акыл насаатыңыз айтат элеңиз? Көптөгөн бир туугандар көрүп атат. Убакыттан пайдаланып бир эки ооз сүйлөп койсоңуз болот. Эми жаңы келген жаштарга айта турган сөз эми иштеш керек, мекенибизге кайтышыбыз керек эртерээк. Азыр эми жакшы учур болуп атат, иштеп калсак өзүбүз үчүн пайда. Бүгүн өзгөчө ролик тарталык дедик элек, кандай окшоду? Болсо жазып коюңуздар. Кийинкилерин дагы ушундай өзгөчө чыгарылыштар менен чыгарып берелик. Анан ушул сууну өзүм алдым туугандар. 300 рубльден экен сууларчы. Анан одноразовый стакандар дагы кошуп ардай болот экен, анын 800 сом экен. Дагы муну бир көрөчү. Агаман сурасам, булакты ичкендей болосуң деди. Айылдагы качалкага окшош экен бул жагычы. Жакшы экен. Дамы жакшы экен да. Ошо булактыкына эле экен. Заказ берсеңиздер болот. Ошол иштейм дегендер кызыккандар болсо, момелерге чалып байланышсаңыздар болот. Ошол ич тардык кылбай эми бул агабыз эч кандай жанагы деле түшпөйт аяктанчы. Көргөзүп коем дейт да. Күнүмдүк иштегенге кирсеңиздер болчу да экен да. Атабы мен жумушун реклама кылганы келген жокмун, суусун реклама кылганы келгенбиз. Негизи бизде кыргыздарда дүкөндөр көп, кийим магазиндер дегендей, чайханаларыбыз көп, офисный иштерди истеген, вайлберс истегендер аябай көп да. Мына башка бирөөлөр 380ден доставка кылат экен. Буларда андай эмес, 300 рубльден дейт. Орозон урматына молоруна бекер кош беребиз деди. Ишиңиздерге ийгилик, ар дайым биримдикте, ынтымактыкта, жакшылык күндөрдө жолугуп жүрө берелик. Жаман комментарий жазбайлык туугандар.
орозого мындай жарык жүз менен күнөөсү жок акыбалда кирип кетелик а. Каналга катталыңыздар, Instagramда көрүп калсаңыздар, Instagramдан деле катталып кое бериңиздер. Номерлерин көргөзүп койдук. Көрүшкөнчө ассалам алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.